Бул жылы саламаттык сактоо тармагына рекорддук сумма бөлүндү. Саламаттык сактоо тармагына бөлүнгөн каражат жыл сайын өсүп, 2025 жылы рекорддук суммага 49 миллиард сомдон ашты. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги маалымдады. Ведомствонун маалыматына ылайык 2021-2025 жылдар аралыгында аталган тармакка бөлүнгөн бюджеттик каражаттар дээрлик 2 эсеге көбөйгөн. Бул мамлекеттик саясаттын алкагында медициналык кызматтарды жакшыртууга жана саламаттык сактоо инфраструктурасын өнүктүрүүгө багытталган маанилүү кадам катары бааланууда. Жылдык бөлүнгөн каражаттар 2021 жылы 21 миллиард сом, 2022 жылы 32,4 миллиард сом, 2023 жылы 38,8 миллиард сом, 2024 жылы 40,4 миллиард сом, 2025 жылы 49 миллиард сомдон ашты. Министрлик белгилегендей каражаттар негизинен бейтаптарга көрсөтүлгөн кызматтын сапатын жогорулатууга, ооруканага жана медициналык мекемелердин материалдык техникалык базасын чыңдоого, заманбап жабдуулар менен камсыздоого жана дарыгерлердин шартын жакшыртууга багытталат. Булак Суперкежи. Жердин акысын төлөсүн. Оштун мэри мыйзамсыз курулушту жерине барып көрдү. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев таңкы рейдтик кыдырууда Кулатов Кечи районунда спорт аянтчасынын ордуна курулуп жаткан курулушту жеринде көрүп чыгып, бир топ тапшырмаларды берди. Ал көп кабаттуу үй курулуп жаткан аянттын жанында муниципалдык жерди да ээлеп алгандыгын айтып, 3 жылдык акысын төлөдүү тапшырмасын берди. Ошондой эле спорт аянты качан жеке менчикке өткөндүгү боюнча териштирүүнү тапшырды. Муниципалдык менчик башкармалыгы, архитектура, юрист баарын тактагыла. Бул жер стадион болгон деп жатышат. Демек социалдык объект болгон. Анан короосун бузуп, бери жакка жылдыргыла да муниципалдык жерди бошоткула. Ошондой эле 3 жыл колдонгон үчүн жердин ижарасын төлөсүн. Бүгүн кечке чейин баарын аныктап, мага маалымат бересиңер, деди мэр. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Баткенде чыгара окуяларынын курмандыктары эскерилди. Баткен районунун Актат айылында чыгара окуяларынын курмандыктары эскерилди. Ага облус жетекчиси Айбек Шаменов, район акими Даниир Иманалиев чыгара окуяларында курман болгон жарандардын жакындары катышты. Өкүлчүлүк билдиргендей, алгач чыгара окуяларында курман болгон жарандардын эстелигине гүл чамбарлар коюлуп, Куран окулду. Ошондой эле иш-чара Лейлек районунун Разаков шаарында дагы өтүп, район акими Асылбек Жеңишбек баштаган. Жергиликтүү жетекчилер, чыгара шейиттердин жакындары катышты. Өкмөт башчы өлкөнүн ЭДПсы 1 триллион сомдон ашканын айтты. Быйыл 8 айдын жыйынтыгы боюнча ички дөңөнүм 1 триллион 42,1 миллиард сомду түздү. Бул тууралуу бүгүн 16 сентябрда министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев ынтымак кордодо өткөн аппараттык жыйында билдирди. Ал жыл башынан бери ЭДПнын өсүү темпи 10%дан ашканын белгиледи. Бул мамлекеттик саясаттын тууралыгын жана натыйжалуулугун тастыктайт. ЭДПнын реалдуу өсүшү 11% түздү. Өсүү экономиканын бардык тармактарынын салымынын эсебинен камсыз кылынды. Курулуш тармагы 34,8%, тейлөө тармагы 9,5%, айыл чарбасы 2,4%га өстү. Өнөр жайында өсүш 11,6%ды түздү. Айрыкча жогорку көрсөткүчтөр фармацевтикада 2,2 эсеге, тамак аш өндүрүшүндө 44,4%га, резина жана желим уюмдарын, ошондой эле курулуш материалдарын өндүрүүдө 32,2%га, химиялык продукцияны өндүрүүдө 22,8%га, текстиль жана тигүү өндүрүшүндө 7,1%га, тоо кен өндүрүшүндө 15,5%га өсүштү түздү. Бул абдан позитивдүү көрсөткүч, деди ал. Адылбек Касмалиев
Касмалиев белгилегендей, 8 айдын жыйынтыгы менен негизги капиталга тартылган инвестициянын көлөмү 166 миллиард сомду түзүп, өткөн жылга салыштырмалуу 20,1%га өскөн. Анын 30% же 49,3 миллиард сому республикалык бюджеттен каржыланган. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 2,6 эсе көп. Жыл башынан бери инфляциянын деңгээли 5,1%ды түздү. Октябрдан тарта пенсия көбөйөт. Өлкөдө пенсиялар ушул жылдын 1-октябрынан тартып жогорулатылат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев аппараттык жыйында билдирди. Өкмөт башчы белгилегендей, 2024 жылы өлкөдө жакырчылыктын деңгээли 25,7%га төмөндөгөн. Бул 2023 жылга салыштырмалуу 4,1%дык пунктка аз. Жакырчылыкты кыскартуунун негизги фактору калктын кирешесинин көбөйүшү болгону белгиленди. Ага ылайык 2024 жылы калктын жан башына акчалай кирешеси 16,5%га өскөн. Үстүздөгү жылдын 7 айында орточо эмгек акы 42,522 сомду түзүп, 20,4%га өстү. Пенсиялар ушул жылдын 1-октябрдан тартып жогорулатылат. Айрыкча социалдык келишим программасынын алгылыктуу натыйжасын белгилей кетүү керек. Анын алкагында быйыл 100,000 сомдон 150,000 сомго көбөйтүлдү. Ишкерликти колдоо багытында көптөгөн иш-чаралар ишке ашырылууда. Индустриялаштыруунун алкагында өлкө боюнча 67 ишкана ачылып, аларда 6,000 жумуш орunu түзүлдү. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча үстүздөгү жылдын 1-жарымында 159,000ден ашык жаңы жумуш орундары түзүлдү. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 2,9 эсеге көп, деди Касмалиев.